Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 34 жылдык салтанаты Жалал Абад шаарындагы эркиндик аянтында алгач концерттик программа менен башталды. Аны менен катар Жалал Абад облусунун район шаарларынан келген бир катар боз үйлөр тигилген. Андан сырткары Кыргызстандын 7 дуанынан келген атайын өкүлдөр кыргыз үйлөрдү тигип, анын ичинде улуттук даамдар, бир катар оюн зооктор, каада салттар дагы кошо чагылдырылууда. Бүгүн ушу Жалал Абад шаарында эгемендүүлүгүбүздүн 34 жылдыгы белгиленип жатпайбы? Ошого бардык республикадан келип, ушул майрамга шаңга шаң кошуп, бардыгыбыз ушу даярдык менен келдик. Тогуз Тороо районундагы жөн келбестен биз ушу бир боз үйдү тигип, анын ичине бүт улуттук даамдарыбызды койдук. Андан сырткары ушул биздин маданияттын кызматкерлери да келип, майрамга аябагандай жакшы маанай тартуулап атабыз. Биздин эгемендүүлүгүбүз кыргыз элиме кут болсун. Жана ошондой эле бардык элибизге ушу тынчтык болсун жерибизде, бардык жакшылыктардын баардыгын каалайбыз.